Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн сыйлуу коногу Алыкул Осмонов атындагы адаби сыйлыктын ээси, Кыргыздын эсептелүү мыкты акындарынын бири Манап Алиев. Манап мырза, куш келипсиз. Рахмат. Өз элин сүйгөн дил болсун. Тоо гана тоону улаган, тооң жок тозуп кулаган, тоорулуп күйүп тоо болуп томуктай элин кураган, зоо гана зоону улаган, зооң жок бүгүн ураган, үйрүлүп түшүп зоо болуп үркөрдөй элин кураган. Манасың атаң пир болсун, ыйманың жаның бир болсун, өзөктөн турган ургуштап, өз элин сүйгөн дил болсун деп башталган. Мына 12 саптан турган 3 куплет ырга ушул элди, жерди, мекенди сүйүүгө болгон нар көтөргүс саптарды батырган биздин замандашыбыз Манап Алиев. Манап мырза, сөздү балким эл жер жөнүндөгү бир 2 сабагыңыз менен баштарсыз, анан сөздү ары бурайлы. Амансыздарбы? Улуудагы, уматтуудагы кыргыз журтум, атадан калган сөз экен, баарынан бийик кыргызым өз экен демекчи. Сукем айткандай, мен 2 сабыр менен баштайын. Жан күйөрүң болбосо, жалооруп, ыйлап, не пайда? Кыргыз калкың болбосо, кыргыз болуш де кайда? Ата журтуң болбосо, айтып эмне бейишти? Өмүр арты өкүнүч, бир күн салган кейишти. Алмамбетиң болбосо, мүрү сынган куштайсың, канат үйлө учалбай, кара жерди муштайсың. Канекейиң болбосо, эл комбогон жайыксың, багыты жок калкыган, калагы жок кайыксың. Манас болгону, манас атка конгону, атпай кыргыз журтуна кут түбөлүк орноду. Кут түбөлүк орноду. Ушул бизге Манас атамды жараткан кыргыз атанын балдары ошол Манас болгондон баштап кыргыздын улуу куту орногонун, улуу аруу бийик эл экенин билген абзел бүгүнкү күндө жашап жаткан аксакалдарыбыздан тартып бүгүнкү акыл эсин токтотуп өзүнүн кыргыз экендигин сезген уул кыздарына өрнөк болсо дейсин. Себеби нускасы болбой, тарыхы болбой, өзөгү болбой, нарк насили болбой, санаты болбой, эл болбой. Дүйнөдө 2 гана багытта айтылат: китептүү эл, китепсиз эл деп. Кудайым бизге ошол кыргыздарга шыбагасына, анын нарк насилине жараша атактуу Манастай бир Ооз-2 китебин аян аркылуу берип, муундан муунга өткөрүп келгенине биз аны эч качан чочулабайлы. Манас атабыздын Манасты өзү жомок дебейле. Биздин жан дүйнөбүздөн, биздин насилибизден чыккан, бизди ошол кыргыздын пири катары Кудайдын улуулугу менен ошол кыргыздын дилине Манасты салып, муундан муунга өткөнүн эстесек болот. Суке, бул жерде башат бар да. Маселе менин башатым туулуп өскөн, киндин тамган жерден эле баштайын. Сиз Манастан, касиеттүү Манас атанын Кам Манастан улам сөз болгондой, ошондо айтылат: баатыр Манас баш болуп, кыргыз жигити каш болуп, көмүрдөй кара кулжанын көбүн атып алыптыр. Кара кулжа аталып, ошондон кийин атагы түбөлүккө калыптыр. Бул Манастан. Эми
мен өзүмдүн ошол бүгүнкү күндө Каракулжада калбай деле калса керек. эми ошондо карасаңыз мына Манастагы Каракулжа өзгөрбөй, бүгүн турса баш көргөндү көз көрбөй. Чоң теринин бучкагындай жериндин бугун айтам сөз талашып сөз бөлбөй, ар бир ырым эң акыркы үмүттөй, ар бир сөзүм эң акыркы үгүттөй. Манас жерин жандан артык көргөндөн, алтын башты жүрүүм керек жүгүнтпөй, мекен үчүн өсүүм керек чигиттей, мекен үчүн туруум керек жигиттей. Көңүлүмдү суу сепкендей муздатып, кыргыз журтум турса дагы бирикпей, кыргыз журтум турса дагы бирикпей. Аруу таза кир жукпаган тамчыдай, Каракулжа түбөлүккө калчыдай, качан болсун кызыр турган жылуулуп, мартабасын көктөн серпип алчудай. Ырыспайдын үнү менен ырдаган ырас журтум кыргыз үчүн жарчыдай, ырас журтум түбөлүккө калчыдай. Муну айтып атканым ошол жана сиз айткан суроонун жообу катары эмес. Ар бир жер, ар бир кыргыздын ташы, ар бир чөбү ошол Манас менен башталып, Манас менен бүтөбү деп ойлойм. Себеби дегенде биздин наслибизде, биздин наркыбызда, биздин санатыбызда, биздин улуулугубузда Манастын сөзү, Манастын дили, Манастын пейли, Манастын айкөлдүгү, Манастын улуулугу, сиз айткан курама таптап журт кылдым, кулалы таптап куш кылдым дегендей, курама жыйып журт кылдым дегендей. Бул ошол биздин бөркүбүздөн, башыбыздан, чачтын учунан баштап, тырмактын учуна чейин ширелишип турушу абзел деп ойлойм да. Эми ошол өзүңүз айтып жаткан бул курама жыйып журт кылдым дегенди бир чечмелеп көрсөңүз өзүңүз. Элдин биримдигин ошол Манас заманынан бүгүнкү заманга ортого салыштырып, бүгүнкү заман кандай болуш керек дагы, келечекке биз кандай кадам ташташыбыз керек кыргыз эли? Биз Манаска эргип олтура берсек, заманыбыз ошол бойдон кетеби? Биз бул сөз баштоордон бери менин жеке пикиримде баягы баардыгы Кудайдын колунда экенин эске алышыбыз керек да. Кудайым ошол эң бизге насип этиптир кыргызга, ошол эң бир бөөнө, эң бир байыркы эл катары, баба кыргыз катары. Ошондон ушундан өзөгүн сактап, Манастай баатырын жаратып, бүгүнкү күнгө чейин. Бул ошол узак бир мөөнөттү айткандан кийин ал эл бир моно болбойт экен да. Ал жуурулушуп канчалаган баягы өздүк өзөк менен тамыр камырда ийилип, тамыр жуурсаң камыр болгон ушундай бир бүтүндүк бир эл чыгат экен да. Анын курамы ошон үчүн жанагындай ар кушкан эл деп айткандан эмес, ошол өзөгүндө, наслинде ошол жанагы бир белгилүү тарыхый өлчөмдө убакыт ичине камтыганда болуп жатат да. Аны бүгүнкү күндө биз ага манчылга Манаска эргигенде эмес, ошол биздин эң негизги өзүбүз ар бир кыргыз баласында, кыргыз баласы, мына мен ойлойм, атка мингенде өзүнүн кыргыз экендигин сезет да. Чалды мингизип койсоңуз дагы баягы кан ойнойт дегендей. Анан ошого берген, ал бизден баягы ата бабадан өткөн, ал ата бабанын бизге берген калтырган белеги, насль наркы катары болсо, ал эми келечек ошого жараша түзүлөбү дейм. Анткени атка мингенден кийин баягы кыргыздын баягы мекенчилдиги дагы, журттун өзүнүн баягы шамалдай эркиндиги дагы сезилип, ошол эле мезгилде бир башка өзгөчөлөнгөн кыргызга гана таандык мүнөздүн өзү бул баягы айланып келип бүгүнкү аябай глобалдашуу, ааламдашуу заманында дагы өзүнүн баасын ал башка элдер менен жанагы байлык көпчүлүк сана санжырасындагы наслди кармаганына мен ынанам да. Себеби көпчүлүк элдин көбү баягы ичинен айтпаса дагы баягы баасын берип, өзүнүн ордуна коюп,
бул мындакты ак кара дегенинде өзүнүн оюн кыргызга бир таандык мүнөз ачык айрым айта алганында болуп атпайбы? Төп жолун кураган, кыргыз көчүн улаган, шаасы чыгып дүңгүрөп, жашы болуп кулаган, канат күүлөп талбаган, куштун изи калбаган, чапкан сайын нар кесип, чапсаң минизи жамбаган, алды кетип Урумга, арты кетип Кырымга, кыргыз көчүп тараган, азы калып Ырымга, элин жийип эл кылган, эрин жийип бел кылган, көтөрүлүп көпкөнүн манас тыйып дел кылган, ата жери Анжиян алам деген эмеспи, Алоокеден бошотуп калам деген эмеспи? Бул атадан калган сөз деп ойлойм. Адамдын ыйманы менен жаны бир болуш керек го. Ажырым болбой. Имандын өзүндө Кудай турат. Алла Таалабыз турат. А жандын өзүндө ал руханий жан дүйнөнүн жана көрөнгөнүн болгондугу баарынан бийик да, анын бир өзгөчөлүгү мына өзүңүз караңыз. Биз ушунан чыксак. Ал байлык, мансап, ал өз жолу менен экен. Ал атадан балага өтөт экен. Ал деп баягы бир чек коюп, бир багытты айткандан алысмын, бир гана азбас, тозбос. Бул нарк насил менен улуу сөз экен. Калганынын баары өзүңүз жакшы билесиз, тарыхтан алалы, ошол Чыңгызхандан алалыбы, темирден алалыбы салдырган шаарлары калган күндө дагы анын орду, ошол анын багыты, анын ошол изи баягы туюнтулганы баары сөз менен берилет экен. Анан мен бир Кудайдан миң мертебе кыргыз болгонума тооба келтирем, баягы сөздү кадырлаганы, сөздү барктаганы, баягы эң башкысы кыргызда өзүңүз жакшы билесиз, баягы сөздөн жыгылган жаман деп ошого бир кейгени. Анан эми мисалы 100 адам болсо, жок дегенде бир 3 адам бар деп ойлойм. Ошол наркты, насилди тутунуп, ошону багыт көргөнчү. Анан бул келечек десе эле ал келечек, ал келечекти курабыз дегенде эмес экен да. Ага ал өзүнүн жанагы багыты менен адамдын насилине, пейлине мен ойлойм. Анын ушу түпкү көз карашына, ниетине жараша эле келечек болот депчи. Ал себеби баары Кудайдын колунда, баягы Кудай деген адам кур калбайт. Карга кузгун сагызгандын үндөшү, таңшып турган булбул куштун күндөшү. Мен кайгымды желге жазсам желектей, амандыгым желбиреди белектей. Аксамай аппак апалар сактап сулуулук, тактамай айткан аталар сөзү улуулук, түтүндөй булап жашоодон берген кабарды, көз жаштай кулап жашаштын өзү жылуулук. Көргөн үчүн кыргыздын тоосун чалкыган, көңүлүм куунап, көңүлүм эргип балкыган. Манасты берген, Оз эки китеп жаратып, айландым ушул, айланам кыргыз калкыман. Балекен болбоңуз. Өткөндүн белеги тилибиз, келечегиттин желеги дилибиз депсиз. Адамды тил ал башатың, башың. Ошон үчүн айтат да, эң башында сөз болгон дейт. Сөз деген ал Кудай. Кудайды таануу. Ал эми дилибиз деген ал биздин кыргыздыгыбыз. Ал келечектин туусу болот. Анын негизи болот, анын нускасы болот, анын пайдубалы болот. Мен ушундай, дилдин өзүндө ал биздин руханий дөөлөтүбүз. Дилиң болсо бардыгы болот деп ал жалпы сөз. Дилиң болсо ал сенин нускаң да болот, насилиң да болот, мамлекетиң дагы болот. Ошол эле мезгилде тилиң дагы болот. Дилиң болсо ошонун келечеги дагы болот да. Болбосо эми ааламдашып өзү геологиянын мыйзам чегинде түгөнбөгөн, бүлүнбөгөн, жок болбогон эч нерсе жок. Маселен. Бирок ошону
ошо жок болгуча, ошону сезгендин өзүндө болуп атпайбы. Маңкурт болгондон көрө кыргыз болгон 10 эсе жакшы да. Сиз экөөңүзгө окшоп тамашалап айтканда калпак кийип турганыбыз. Ал эми калпакты кийип маңкурт болгондор канча маселе. Калемсаптын эмне кереги бар? Маселен, аны жазбаса, 1000 кооз болсо да. Ошон үчүн өзүңдүн нускаң, населең, айтар 2 сөзүң болуш керек да. Ага негиз бар. Ага сенин нускаң бар. Маселен, мына бир эле нерсени алалы, мына Токтогул. Жеңи жок. Барпы? Булар эл баатыры болгон эмес. Ел жазуучусу болгон эмес. Токтогул сыйлыгын алган эмес. Же болбосо эл акыны болгон эмес. Же болбосо Манас орденин алган эмес. Алардын улуу күчү, кудурети алардын айткан сөзүндө болбойбу. Маселен, толгой тарткан Кыларкан Токтогулдун гербези. Топ жыйында сайраган Токтогулдун гербези. Топ жыйында сайраган Токтогулдун гербези. Же болбосо, мисалыга Барпынын эле кысакы. Балаң калса мал табат, кадырыңды көтөрүп, көңүлүң сенин ким табат. Же болбосо жеңи жок мисап бар, аккан суусу элемне. Анын ал деген азбас тозбоз, муунда муунга өтө турган, сөз кадырлаган адамдын нускасына окуганда дагы баягы эсине отура турган. Анан мен таңдандырып, суктандырып, маселенчи, мына Барпын эле ашыктык эле 2-4 сабыр маселен. Өрүктөн чапкан кашыкпыз, өрдөк моюн сулуугуз, өзүңүзгө ашыкпыз. Алдыдан тиктеп кылгырган көзүңүзгө ашыкпыз, көңүлдү алып сүйлөгөн сөзүңүзгө ашыкпыз дейт. Муну мындай карасаң, бир канакка жөнөкөй, экинчиден ошол эле мезгилде адамга болгон таасири, экспрессивдүүлүгү, ошол эле мезгилде адамды бир ойго, мындай бир комузду, Машботойду четкенде эргиткендей бир Шаңдуулук Ниязалынын жана Атайдын күүлөрүндөй, же болбосо Болуш Мадазимовдун күүлөрүндөй бир жанагында уйкуп кайкып бир эргиткен сөзүндө ушундай кудурет күчү болуш керек экен. Анан ошонун оюңа келет, себеби оюңа келгенде эмне келет? Ал журттун баасын, баркын ашырган, анын салып койгон 10 кабат үйлөрү, же болбосо экономика өстүргөн байлык эмес экен да, ал деле болсун. Аны эң биринчи өстүргөн руханий дөөлөттүн бийиктиги, туучусу ошол жанагы элдин, журттун баасын ашырган анын насли менен наркында, анан кийин сөздүн күчүндө экен да, кудуретинде экен да. Кыргыз бүтүн коробой, тилибиз бар, кыргыз түгөл кемибей, дилибиз бар. Кыргыз үчүн жан берген кам Манастай. Кана бүгүн канекей кимибиз бар. Кана бүгүн канекей кимибиз бар. Ала тоонун улуу даңкы ушунда, күндүн соңкун нуру конгон учунда. Жылдыз болбой калсак мейли, арга жок. Кыргыз болбой койсок өлүм учурда, кыргыз болбой калсак өлүм учурда. Рахмат. Менин колумда Каректеги узун жол деген Макемин акыркы чыккан китептеринин бири. Буюккан курган өмүр, суу куйган кумган өмүр, чындыгын чынын айтпай эк көзүн жумган өмүр, бети көө кара көмүр, көнөдөн калган өмүр, көзү чөө, бети түктүү, ушундай жалган өмүр, үздүгүп жанын үрөп, жутунган жуткуч өмүр, тойсо да көзү тойбой, болгону туткуч өмүр деп мисал келтирип айтып жатканым. Бул өмүр ченелүү, саналуу, эсептелүү убакыт. Биринчи кезекте кыргыздын бир касиеттүү сөзү бар. Ошону айткым келет да сизге. Элге батуу деген. Элге батпайт, билесиз. Бирок элдин бир улуу касиети көпчүлүк менен айтат. Ар оюндагысын айтпайт дагы экен да. Баа сыртынан койчу ошону дейт. Жаман болду. Жаман бол. Ошол паракорду койчу, жуткучту койчу деп коет. Анан ошол элдин Кам Манас атабыздай элдин дитине толуп, анын элдин баасын баркын көтөргөн азаматтар саналуу болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө
намыссың айкөл манас, әбириң атачыңыз. Түбөлүк жерде жашагын улуу кыргыз. Ушул сөздү айткым келет. Себеби биз ар бир кыргыз уулу, кыргыз кызы, менин намысым айкөл манас, абирим атачыңыз, наслим наркымды берген, мени жарыкчылыкка алып келген улуу кыргыз десе, эч ким, эч качан, эч жерде, Англияда болобу, Россияда болобу, Японияда болобу, эч качан кем болбойт. Эч качан жаңылбайт, жазылбайт. Себеби Ала Тоо бар. Сооронбай Жусупов айтмакчы, Ала Тоо барда мен бармын дегендей, Ала Тоо барда кыргыз бар. Кыргыз барда Ала Тоонун баасы дагы, баркы дагы, шаасы дагы ашат. Себеби мен муну эмне үчүн айтып атканым, элдин учугур эмес экен. Манастан кийин деле кыргыз жашап атат. Чыңгыздан кийин деле кыргыз жашап атат. Ошол өзүнүн учурунда ошо Манаска тете, ошол эле Чыңгызга тете уул кыздары чыгарынан биз үмүт үзбөйлү. Алла Тааланын бир улуулугун, анын улуу касиетин, анын дитинде, анын дилинде болуу менен сураналы, табыналы. Ал биз ошол байлык убактылуу ана кыргыздын түбөлүк болушун тилеп, өлкөнүн бир туусу желбиреп, өлкөнүн мартабасы ашып, өлкөнүн зоболосу көкөлөп, өлкөбүздүн кыргыздын жеринин шаасы, баасы ошол жанагы эң бир жеңиш чокусундай бир көкөлөп бийиктип, көкчелип турушун каалайт элем. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бүгүнкү маектөрдө Алкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын ээси, кыргыздын мыкты инсаны, мыкты акыны Манап Алиев болду. Кыргызга кыргыз жерин кут кылып, кыргызга кыргыз жерин түбөлүккө буйрусун күндү беттеп бара жаткан жолунда кыргызга манасындай ай көлү баш болуп, кыргызга бакайындай көсөмү каш болуп, көчү көчкө улансын да кыргыз өөрчүп куралсын. Кыргызга жакшылыгын ыроолоп, кыргызды кызыр жылоолоп, кыргызды зоболосу көтөрүлүп, кыргызды колдоочусу колдосун деп мисал келтирип жатканым. Маке, сиздин тулку боюңузда кыргыз деген сыймыктануу дагы, кыргыздын оош кыйышына күйүп жанган өкүнүч, арман дагы бардыгы батып жатат. Аны бүгүнкү биздин азынаалык көрсөтүүбүзгө батыруу кыйын.